Биздин шаар четинде үйүбүз бар, бирок ал үйдө биз көп деле жашабайбыз. Ай сайын жаккан электр энергиясынын дүмүрчөктү көрсөтүлгөн акчаны убагынан кечиктирбей төлөп турчубуз. Бир ирет биз жокто текшерүүчү үйүбүздүн электр зымын кыркып кетиптир. Кесе тургандай карызыбыз деле жок болчу. Мына ушинтип эскертпестен эле өздөрү билип жарыкты өчүрүп кетсе болобу? Турак жайда абоненттик электр энергиясын камсыздоо колдонууда эгер сиз ошол турак жайда көп убакыт жашабай турсаңыз, сиз электр энергиясын сатуучу ишканага барып арыз менен кайрылышыңыз керек. Бирок сиз ал жерде арыз менен кайрылбастан да, бирок сиздин электр энергияңыз эч кандай колдонулбай, сиздин эсептөө көрсөткүчүңүздө сумма көрсөтүлбөй, сиздин электр энергияңыздын тутатуучу зымдарын кесип кеткен болсо, сиз электр энергия сатуучу ишканасына кайрылып, аны алардын өздөрүнүн эсебинен кайрадан аны улантырып калыбына келтирүүгө укуктуусуз. Бирок электр энергиясын сатуу ишканасы аздар өздөрүнүн ички мыйзамдарына ылайык абоненттик төлөмдөр, абоненттик ай сайын карыздарын 5 жумушчу күндүн ичинде төлөш керек. Белгиленген суммадан ашып кеткен экен. Сиздики ал суммадан ашпагандан кийин же ал сумманын ашкандыгы аныкталбагандан кийин алар сизге келтирилген чыгымдарды толтуруп өздөрүнүн каражатынын эсебинен туташтырып бериш керек зымдарыңызды.